Бүгін бірінші елде құрылтайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болуп өттү. Жыйындын негизги максаты курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча милдеттер ушул уюштуруу комитетине жүктөлгөн. Бүгүнкү жыйында биздин облустун жетекчилерине, эки шаардын мэрине конкреттүү түрдө кандай иштерди алып барабыз, кандай уюштуруу иштерин жүргүзөбүз жана ушул курултайга делегаттарды шайлоо тартибин уюштуруу боюнча тапшырмалар коюлду, мөөнөттөр аныкталды. Эң негизги эле ишибиз бул элдик курултай. Бул курултайда элдин гана өкүлдөрү шайланат. Ар бир айыл өкмөттөн 2 киши шайланат деп биздин жоболорубузда жазылган. Чыныгы элдер катышкан курултай болот. Эл өздөрү тандап алат өзүнүн делегаттарын, өздөрүнүн протоколдорунда аны бекитишет жана уюштуруу комитетине жөнөтүшөт. Экинчи этабында курултайдын уюштуруу комитетинин айрым мүчөлөрү эл жерлерди кыдырып, уюштуруу иштери боюнча, курултайдын мааниси, максаты, маңыздары боюнча иш алып баруу тууралуу дагы тапшырмалар коюлду. Байма-бай массалык маалымат каражаттарында, элдер менен жолугуш учурларында, түшүндүрүү учурларында аткаруу курултайды уюштуруу боюнча аткаруу комитетинин мүчөлөрү чыгып түшүндүрмө иштерин жүргүзүшөт. Чыккан жарлыкта курултайды өткөрүүнүн убактылуу жобосу бекитилди. Курултайга делегаттарды шайлоо, ишин алып баруу, анын күн тартибин аныктоо, жумушчу органдарын бекитүү тууралуу дагы айрым администрациянын бөлүм жетекчилерине түздөн түз мөөнөтү көргөзүлгөн тапшырмалар коюлду. Кийинки жыйын 9 сентябрда өтөт. Ал жерде дагы тыгыз карап, айрым жетишпегендиктер боюнча дагы кошумча тапшырмалар берилет. Ал эми бул курултай эң негизги максаты элдик курултай болот. Мурдагыдай аттуу баштуулар баягы айтып жүрүп атышпайбы, эл ичинде баягы эле дежурный адамдар келип алышы мүмкүн тигинде деп. Биз мындайдан алыстайбыз. Себеп дегенде эл өзүнүн жыйындарында, кошундарында жолугуп, өздөрүнүн кичи курултайларын өткөрүп, тандап делегаттарын жөнөтүшөт. Мамлекеттик органдар, мамлекеттин жетекчилер бул шайлоо делегаттарды жылдыруу процессине катышпайт. Алар такай гана уюштуруу иштерин уюштурушат, жөнгө салат жана ыкчамдатууга жардам беришет. Негизинен бүт делегаттарды эл өзү шайлайт. Сегодня состоялся первое заседание Организационного комитета по проведению первого народного курултая Кыргызской Республики. Согласно указа президента Садыра Нуркожоевича, издан указ о созыве первого курултая 25 ноября 2022 года. Также утвержден временное положение о проведении курултая. Определяются задачи, цели этого курултая. И основная задача является обеспечить избрание и выдвижение делегатов курултая из среды населения. Основными делегатами нашего курултая будут народные представители, которые выдвигаются с помощью местных органов самоуправления только из числа простого народа. Поэтому временным положением утверждено, как это все делается, как продвигается, как составляется протокол, и эти документы будут поступать в соответствующую структуру администрации президента Кыргызской Республики. Мы максимально стараемся обеспечить выдвижение народных делегатов, которые выдвигает и выбирает сам народ. Также членами Организационного комитета будет проводиться различные встречи, разъяснительные работы. Они постоянно и немедленно будут выезжать на встречи по организации первого народного курултая. Сегодня были поставлены конкретные задачи по проведению, по составлению графиков проведения собраний. Также были определены время исполнения. Также будет работать постоянный отдел администрации президента, который будет принимать различные предложения по данному мероприятию. Вот сегодня мы в первом заседании Организационного комитета определили задачи на ближайшее время, дали задания губернаторам и мэрам городов, которые задействованы и являются членами Организационного комитета, и будем взаимодействовать. Также будет продолжена работа по разъяснению проведения курултая, его цели и задачи.